Кореяга буга чейин бізде жүздеп балдар барып келип жүргөн туурабы. Бул биринчи жолу эмес. Окуп аткандар бар. Биринчиден бизден жөнөтүп атканда биринчи коопсуздугуң бар. Экет болгон. Сага кеш чыкканда, бейтаныш адамдар менен мамиле кылганда биринчи, экинчиси сабактарга окууга кадимгидей астейдин мамиле жасап, Ош университетинин деңгээлин көрсөтүшүң керек. Силер аркылуу мына эки адам кетип атабы, силер аркылуу Кыргызстан жөнүндө сөз болот. Кыргыздар мындай экен, жакшы экен, адамгерчиликтүү экен, ыймандуу экен, кичпейил, маданияттуу деген. Же тескерисинче. Жоопкерчилиги жок. Эптеп качып көчүп жүргөн балдар экен. Эгертең биз силерге келгенде үстөн жөнөтүшүбүз керек да. Түшүнөрүңбү? Ошол өтө маанилүү. Окуп тил үйрөнүү, тажрыйба топтоо максатында жөнөп жаткан бул студенттердин бирөө биринчи курста, 6 экинчи курста корей тил адистиги боюнча билим алышат. Алар Кореянын Байэсек, Чоңбук, Ханнам, Дона университеттеринде бир семестр окуусун өтөп келишмекчи. Бир семестрге кетип аткан академиялык мобилдүүлүк боюнча окуу студенттердин келечекте татыктуу билим алуусуна, ошол башка элдин илимин, билимин, маданиятын, тарыхын, үрп-адаттарын окуп үйрөнүү менен ошол аймактын жалпы саясий, экономикалык проблемаларын чогуу талкуулап, ошонун жакшы жетишкендиктерин кийин келечекте Кыргыз Республикасынын аймагында колдонуу маселелерине дагы чоң басым жасалат. Андан сырткары биздин студенттер ар түрдүү окуу методикалык, илимий изилдөөчүлүк, ишмердүүлүккө активдүү катыша алат. Окуу менен катар эле студенттерибиз Кыргыз Республикасынын ошол Корея Республикасында мындай татыктуу көрсөтүп, ошо кыргыз элинин үрп-адатын, салт санаасы менен тааныштырып, ошол кээ бир университеттерге Кыргызстандан бир дагы студент барып окуй элек университеттер бар. Ошол университеттерде Кыргызстандын желегин татыктуу көтөрүп, ошол жерде биздин элдин, жерибиздин өзгөчөлүктөрү менен тааныштырып келүүгө дагы чоң мүмкүнчүлүк алышты деп ойлойм. Биз буюрса мобилдүүлүк боюнча Корея мамлекетинин Чонбук университетине окууга кетип атабыз. Биздин эң негизги максатыбыз ал жака барып, корей тилин эң мыкты деңгээлде үйрөнүп, жана дагы Кыргызстандын ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин жакшы жактарын ал жака көрсөтүү. Ошол анан эң биринчиден бизди ушул деңгээлге жеткирген ата-энебизге, жана дагы эл аралык мамилелер факультетинин эже агайларына, деканыбыз Камалов Эрлан агайга, жана бизге корей тилин эң мыкты деңгээлде үйрөткөн Ким Жон Мёң агайыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Окуу жай учурда кесипкөй адистерди даярдоонун заманбап шарттарын өздөштүрүү аракетинде көптөгөн чет өлкөлөрдүн университеттери менен кызматташууларды жүргүзүүдө. Академиялык мобилдүүлүк программасы аркылуу көптөгөн билим алуучуларды башка мамлекеттерге мөөнөттүү окууларга жөнөтүп, мугалимдерди тажрыйба алуу максатында барып келишүүдө. Эл аралык мамилелер факультетинен Кореяга сапар алып жаткан студенттердин алмашып окуу учурундагы каржы маселелери Ош мамлекеттик университети менен Кореянын университеттеринин ортосундагы келишимдин негизинде чечилген. Корея мамлекетинин Пусан шаарына окууга кетип жатабыз. Ал жактан биз ошол биринчи эң эле ата-энелерибизге ыраазылыгыбызды айтабыз, анан мугалимдерибизге. Анан биздин бир агайыбыз бар, Ким Жон Мёң деген, ал бизге биринчиден корей тилин үйрөткөн. Ошол агайыбызга да чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Анан ал жака барып, биз ошол университетте окуп, Кыргыздын кандай эл экенин, кандай тарыхы бай экендигин, аларга жакшы ниет, жакшы ойлорду калтырып, жакшы окуп келүүгө аракет кылабыз. Мына Ош мамлекеттик университети мына азыркы ректор келгенден бери бир топ алгылык иштер жасалып атат, угуп атабыз, көрүп атабыз, балдардан угуп атабыз, элден угуп атабыз. Студенттерге берген билими тереңдеп, чет мамлекеттер менен мамиле түзүп, Кытай менен, Турция менен, Россия, Япония, Корея ошол жака студенттердин билимин тереңдетиш үчүн ошолор менен келишим түзүп, ошолорду жөнөтүп, окутуп, ректоратка аябай чоң рахмат. Бул билим, мына студенттер, сиздер жаштар биздин келечегибиз. Келечекте Кыргызстан экономикасын көтөрө турган, Кыргызстанды дүйнөгө тааныта турган ушул студенттер чет мамлекетке чыгып, ошолордун
алдыңкы технологияларын, алдыңкы билимдерин алып келип Кыргызстанга кошсо, үйрөтсө, экономикабыз өсөт. Ушундай нерселер көп боло берсин. Университеттин ректоратына жалпы эле ата-энелердин атынан ыраазычылык билдирем. Ушундай көп нерселер, жакшылык нерселер болуп, биздин жаштар четке чыгып окуп келип, ал жакта калып калбастан келип ушул жерден билимдерин өркүндөтсүн.